Биз Бириккен Улуттар Уюмунун бардык туруктуу өнүгүү максаттарын аткаруунун акыркы мөөнөтүнө 2030 жылга карай жолдун ортосундабыз. Кыргызстан туруктуу өнүгүү максаттарды ишке ашыруу боюнча Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө болгон 166 мамлекеттин ичинен 45-чи орунду ээледи. Туруктуу өнүгүү максаттарды аткаруу боюнча 30 мыкты өлкөнүн катарына биз 2030 жылга чейин кирүүгө умтулабыз. Эл аралык коомчулук жаңы дем берип, аларга жетүү үчүн тилектештикти күчөтүшү керек. Биз сандарды, диаграммаларды, схемаларды жана башка экономикалык акылмандыктарды артынан кубалабашыбыз керек. Анткени 17 максаттын маңызы жана өзөгү болгон адам дагы жоголуп кетиши мүмкүн. 2030 жыл жакындап калды. Ошондуктан биз өзүбүзгө суроо беришибиз керек. Адамдын суроо талаптары жана тилектери чечилдиби? Алардын коопсуздугу, бакубаттыгы, жыргалчылыгы камсыздалдыбы? Ал бактылуубу? Аны кандай келечек күтүп турат? Жана башка ушул сыяктуу. Өтө жакырчылык жана климаттын өзгөрүшү сыяктуу маселелерди глобалдык жамааттык жооп табуу менен гана чечүүгө болот. Бириккен Улуттар Уюмунун урматтуу башкы катчысы туруктуу өнүгүүнү каржылоо жөнүндө отчетунда туура белгилегендей, туруктуу өнүгүүгө инвестиция салууга энергетика жана азык-түлүк системаларын трансформациялоого каражат жок болгондуктан өнүгүп келе жаткан өлкөлөр туруктуу өнүгүү максаттарына жетүү жолунда артта калууда. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөр өнүгүүгө инвестиция салуу жана климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо зарылчылыгы сыяктуу эки чакырыкка бир учурда дуушар болуусу учурдагы реалдуулук. Ушуга байланыштуу өнүгүүнү каржылоо боюнча Аддис Абеба программасын ишке ашыруу боюнча кечиктирилгис чараларды көрүүгө чакырабыз. Атап айтканда, климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу жоготуулардын жана зыяндын ордун толтуруу, тышкы карыздардын жүгүн жеңилдетүү жана карыздарды жөнгө салуунун эл аралык архитектурасын өркүндөтүү үчүн фондду тез арада ишке киргизүү зарыл. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Урматтуу айымдар жана мырзалар, мурунку саммиттерде жана климаттын өзгөрүшү боюнча конференцияларда амбициялуу билдирүүлөр жана убадалар берилген. Париж келишиминин алкагында 2015 жылы жарыяланган жыл сайынкы каржылоо деңгээли бүгүнкү күндө жетишсиз. Климаттык өзгөрүүлөргө аярлуу өлкөлөрдүн реалдуу муктаждыктарына жооп берген каржылоо деңгээлин олуттуу көбөйтүү жагына кайра карап чыгуу зарыл деп эсептейбиз. Дагы бир көйгөй, бул климаттык каржылоонун олуттуу бөлүгү кирешеси төмөн жана орто болгон өлкөлөргө насыят түрүндө берилет. 1 миллион же 1 миллиард долларлык долбоорлорго насыя берүү жол жоболорунда эч кандай айырмачылык жок. Бул климаттык келишимдердин маңызын жана максаттарын жокко чыгарат. Мен биздин өнөктөштөргө тышкы карызыбызды экологиялык долбоорлорго алмаштыруу өтүнүчү менен кайрылгам. Бирок тилекке каршы көптөгөн өнүккөн өлкөлөрдөн жооп ала алган жокпуз. Бир гана Германия өкмөтү көңүл буруп 15 миллион евро карызын жойду. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Германия тарапка ыраазычылык билдиремин. Донорлорду муктаж болгон өлкөлөргө климаттык каржылоону гранттык негизде берүү маселесин карап чыгууга чакырамын. Шарм-эль-Шейхте өткөн акыркы климаттык конференцияда сунушталган Бриджтаун демилгесин, ошондой эле үстүбүздөгү жылдын июнь айында Парижде өткөн глобалдык каржылоо саммитинде керектүү каржылоону мобилизациялоо жана эл аралык каржы архитектурасын структуралык реформалоо жөнүндө чакырыктарды биз колдойбуз. Эгерде биз муну азыр баштабасак, анда дүйнөдө адилетсиздик күчөйө берет. Байлар байыгандан байып, жакырлар андан дагы жакырлана берет.
Урматтуу айымдар жана мырзалар, глобалдык климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу тоолуу аймактар өзгөчө аярлуу болуп калды. Биздин өлкөдө тоолор аймактын 94%-ын ээлейт. Тоо мөңгүлөрү жердин криосферасынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Алар биздин планетанын климатына гана таасир этпестен, флора жана фауна үчүн жашоо чөйрөсүн камсыз кылат, адамдарды суу менен камсыз кылат. Борбордук Азиядагы климаттык өзгөрүүлөр мөңгүлөрдүн эришине алып келди. Эгерде мурда Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн аянты 2050-жылга чейин жарымына кыскарып, 2100-жылга чейин алар таптакыр жок болуп кетиши мүмкүн деп болжолдонсо, эми бул процесс мындан дагы тез болот деп айтканга негиз пайда болууда. Мындай жагдай бүткүл региондо көйгөйлөрдүн күчөшүнө алып келүүдө, ичүү жана айыл чарба үчүн суу жетишпей, кыртыш деградацияланып, азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч жаралууда. Климаттын өзгөрүшү боюнча өкмөттөр аралык эксперттердин тобун акыркы отчетуна ылайык, криосферанын өзгөрүүсүнүн терс таасирин экосистемасы адаптациялоонун акыркы чегине жеткенин бийик тоолуу региондордун тургундары өзгөчө сезип жатышат. Тоо экосистемаларын жана мөңгүлөрдү натыйжалуу сактоо максатында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан буга чейин кабыл алынган тоолорду туруктуу өнүктүрүү боюнча резолюциялардын негизинде биздин өлкө глобалдык тоо өнөктөштүгү жана Бириккен Улуттар Уюмунун тутумунун башка өкүлдөрү менен биргеликте глобалдуу иш-аракеттер планын иштеп чыкты. Биз бардык өнөктөштөргө, өлкөлөргө жана эл аралык структураларга биргеликте жүргүзүлгөн иш үчүн ыраазыбыз. Кыргызстан тоолуу өлкөлөрдүн кеңири коалициясын түзүүнү жактайт. Климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жана жашыл экономикага өтүү бул келечектеги коалициянын башкы багыттарынын бири болот деп ишенебиз. Белгилүү болгондой, 2022-жылы биздин өлкөнүн жана Италия Республикасынын демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын тоолорду туруктуу өнүктүрүү резолюциясы бир добуштан кабыл алынып, ага 110 мүчө мамлекет биргелешип автор болду. Бул документ 2023-2027 жылдары тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыяланды. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биздин демилгени колдогондук үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун бардык мүчө мамлекеттерине терең ыраазычылык билдирем. Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясын андан ары ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасында 2023-2027 жылдар мезгилин тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыялоо жөнүндө жарлыкка кол койдум. Ошондой эле 2023-2027 жылдар мезгилине тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгын ишке ашыруу боюнча улуттук жол картасы иштелип чыкты, ал жакын арада кабыл алынат. Жол картасы өзүнө глобалдык, регионалдык жана улуттук масштабтагы иш-чараларды, анын ичинде туруктуу өнүктүрүү максаттары боюнча учурда иштеп жаткан жана келечектүү долбоорлордун алкагында иш-чараларды камтыйт. Тоо 5 жылдыгынын жыйынтыктоо четабы катары биз Кыргызстанда 2027 жылы биринчи саммиттен 25 жыл өткөндөн кийин Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитин өткөрүүнү пландаштырып жатабыз. Ушул бийик трибунада туруп, баарыңыздарды жигердүү катышууга, тоо экосистемаларын сактоо үчүн конкреттүү салым кошууга чакырамын. Биз тоолуу өлкөлөрдүн достор тобундагы өнөктөштөрүбүзгө, глобалдуу тоо өнөктөштүктөгү досторубузга жана Бириккен Улуттар Уюмунун бүткүл системасына Кыргызстандын демилгелерин ар тараптан колдогон үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары да биргелешкен жемиштүү кызматташууга даяр экендигибизди билдиребиз. Урматтуу айымдар жана мырзалар, алдыда турган чакырыктарды жана коркунучтарды чечүүдө ийгиликтүү, алга жылуу биз үчүн жамааттык коопсуздуктун эффективдүү системасын курушубуз керек. Бул механизмдин негизги элементи болуп Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши саналат. Бүгүнкү күндө бул органды андан ары дагы адилеттүү жана өкүлчүлүктүү кылууда, чечим кабыл алууда жана консенсуска жетишүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу үчүн анын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу мурдагыдан да актуалдуу болуп жатат.
Birikкен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешин реформалоо боюнча сүйлөшүүлөрдө прогрессти камсыз кылуу зарыл. Кыргызстан тынчтыкты натыйжалуу куруу, адам укуктарын урматтоо жана аялдардын тынчтык процесстерине бирдей катышуусу өнүгүп келе жаткан чакан, аз өнүккөн жана чакан арал өлкөлөрүнүн кызыкчылыктарын жылдыруу жана коргоо аркылуу тынчтыкты жана коопсуздукту сактоого өз салымын кошууга даяр экенин билдирет. Биз 2027-2028 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө өз талапкерлигибизди көрсөттүк жана урматтуу мүчө мамлекеттерден колдоо күтөбүз. Мамлекеттер ортосундагы мамилелерде ишеним, тилектештик жана универсалдуулук сыяктуу принциптерди баарыбыз сакташыбыз керек. Ушундай гана жол менен биз глобалдык жана аймактык коопсуздук пайдубалын өз калыбына келтире алабыз. Урматтуу төрага мырза, кымбаттуу достор, бүгүнкү күндүн оорчулугу жана көйгөйлөрү жөнүндө сөз кылып жатып, залкар мекендешибиз Жусуп Баласагындын 1200 жыл мурда айткан насаатын келтирейин. Биздин дүйнө ушундай, чындыктын дарбазасын ачуу үчүн анын маңызына жет деген экен. Андан бери жер жүзүндө эч нерсе деле өзгөргөн жок. Дүйнөнүн ар түрдүүлүгү жана татаалдыгы кандай болсо ошондой кабыл алуубуз керек. Биз Бириккен Улуттар Уюмунун мүчө мамлекеттери биздин уюмду чыр-чатактарды алдын алуу, компромисске жетүү борборуна айландыруу, тынчтыкты жана ынтымакты орнотуу үчүн бардык күч аракетибизди жумшашыбыз керек.